Небересине сөз берелим ушул. Assalomu alaykum. Балдарынан дагы неберлери шилиндейт да ата. Мына жаныңызда небереңиз отурат. Мен экинчи баласымын, улуу. Карел, атам мени жакшы билет. Эми не дейм, биринчи дейт, атама узун өмүр, ден соолук. Кыргызда мындай сөз бар да, атаң тирүү бар кезде дейт, сен кийиксиң билип ал дейт да. Аскалардай көк тиреп, сен бийиксиң билип ал дейт. Атаң тирүү бар кезде дөлөт болот билип ал дейт. Жыгылганда таянар, жөлөк болот билип ал дейт. Кагылам ата, каранын кубат дем берет. Батаңыз бизге теңдешкиз бакыт чоң мелек ата. Өмүрдө узак оорубай узак жашаңыз, акыл кеп кеңеш, тарбияңыз да көп керек ата. Мен ата сизди мен өзгөчө жакшы көрөм. Аны өзүңүз жакшы билет ата. Сиз оорубай жүрсөңүз, биз ойлогон максаттардын баары болот. Эртең атам болбой калса деген неме өтө кыйнап коет кедечи. Ошону ойлоналы, кеде эч кимге айта албай ойлонуп калам да. Ал нерседен Аллах таалам алыс кылсын, бардыгыбыздын ушундай аталарыбыз болсун. Сиз буну интернетке жүктөдүңүз. Атабызды сыйлайлы. Чоң атамды мен жакшы көрөм. Аябай сонун болду, бирок чын-чынына келгенде бул ар бир көрүүчүнүн көзүнөн жашты жөнүндө чыгарат го бул сөздөр. Аябай сонун. Мына небереңиздин сөзүн уктуңуз да. Ушундай керемет сөздөрдү айтты эми. Ушуну өзүнчө бөлүп YouTube'га коем, Кудай буйрса. Башкаларга сабак болсун.